Напа Райымжанова үй бүлөсү менен 15 жыл мурдан Ноокаттан Бишкекке көчүп келген. Андан бери тазалык ишканасында талыкпай иштеп келатат. Башка жумушчуларга салыштырмалуу көп аянтты таштандыдан арылтат. Эмгеги бааланып, жакында сыйлык ала турган жарандардын катарына кошулду. Президенттин жарлыгына ылайык ардак грамотага татып отурат. Мен бул сыйлыкты жазылганымы уккандай аябай толкундануу менен кабыл алдым. Себеби мен ушунча жыл иштеген эмгегим бааланганы, şu jönөкөй адамдардын жогорку ушундай сыйлыктарга жеткени бул аябай жетишкендик деп мен эсептейм да. Өзүм милдетимди так аткарам, убагында келем. Меники баягыдай эме болгон үчүн, стратегия объекти болгон үчүн кээде кошумча подборлорду кылам. Таза кармаганга аракет кылам да балам. Таза кармаганга өзүм милдетимди так аткаранга аракет кылам. Ошонунга дейм бааланганым, эмгегим бааланганы. Биздин эмгекти сүйгөн кээ бир активный адамдар келип чай пайын берет, ысык тамагын берет. Биз анда сыймыктануу менен карап кабыл алабыз. Эмгеги баалангандардын катарында Абдикарим Өмүров да бар. Каарманыбыз Жалал-Абад шаарынын тургуну, өрт өчүрүүчү, куткаруучу болуп узак жылдардан бери иштеп келатат. Ага да ардак грамота тапшырылат. Биздин иште ар кандай случайлар болот. Өрт тармагында өрткө чыкканда барбырча элдин коопсуздугун сактаганга аракет жасайбыз. Биздин балдар күнүгө даяр турат. Ар кыл болот да, күйүп калганда күндөр болот. Ошого биз тобокелге салып иш алып барабыз. Мен бүгүнкү эмгегим бааланган мен ишендим. Президенттин жарлыгына ылайык ондогон адамга сыйлык тапшырылат. Аларды тандап алууда өтөгөн эмгеги, тажрыйбасы, ишиндеги ийгиликтери эске алынган. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ильяс Турдубай уулу, Ала Тоо 24.